Эми кантип көрө албастыкты деген оорудан арылса болот? Кантип муну дарылаш керек? Шейх рахимахулла айтат: "Ан я'лама анна хасадаху лан ямна фадлаллахи алал мақсуд абадан." Биринчиден билиш керек. Сен бирөөгө көрө албастык кылсаң, көрө албастык кылганың Аллахтын ага берип койгон нематын тосуп салбайт эч убакта. Валау кана ямна фадлаллахи алал мақсуд лакана куллу инсан яхсудуху гайра. Эгерде ошол көрө албастык кылып коюу менен Аллах берип койгон жакшылыктарды тосулуп калат деген ойдо болгондо, анда ар бир адам душмандагы нерсени кызганыч кылып эле тосуп коймок бири-биринен. Андай болбойт. Ошон үчүн бул нерседен, мындай жаман адаттан, мындай жаман оорудан арылыш үчүн адам акыбетин ойлош керек. Ошо көрө албаган нерсенин зыянын, анын азабын кандай нерсеге алып барат. Ал тек гана ошол ким көрө албастык кылса өзүнө гана зыян бере турган, өзүнүн башына гана тие турганын ойлонуш керек. Бирөөгө жакшылык ойлосоң, жакшылык сага, жамандык ойлосоң өзүңө жамандык. Ал жаза мин жинсил амал, эмнени кылсаң ошону көрөсүң. Эгер бирөөгө жакшылык каалап, жакшы ойдо болсоң, алхамдулилля, ошол нерсе сага да жеңилденет. Ватмаанна лима атахуллах. Аллах таалам бирөөгө берип койгон болсо ошого көкүрөгүңдү кенен жаз, көңүлүңдү ток кой. Ал эми бирөөдөгү нерсени аңдып, ошого ич тар кылып, ошону эстеп, көрө албастык кылып жүрүү бул бактылуулуктун жашоосунун белгилери эмес. Балким бактылуулуктун жашоосу ошо бирөөгө берилген нерсени жакшы көрүү, жакшы ойдо болуу, пейилди кенен алуу, ошол нерсе менен каниеттүүлүк менен, ыраазы болуу менен келет. Мына ушундай абалда болсо, адам алхамдулилля жаман ойдон көрө албастан арылат. Балким кээде кээ бир учурда өзүңүн бир дубаң кабыл болбой жатса, канча алымдардан келет бул нерсе айтылып. Башка бирөөгө бир тууганыңа дуа кыл, көкүрөгүңдү кенен жазып дуа кыл. Ошого дуа кылуу менен сенин муктаждыгың чечилет. Эмнеге хадистердин биринде келет, периштелер дуа кылат маанисинде. Сага да ошо болсун деп. Ал эми периштенин дуасын Аллах таалам сөзсүз кабыл кылат.